knows him will remember about that person. There will be winter, there will be cold, there will be snowstorms, then there will be spring again. Ош технологиялык университетинде студенттер Айтматовдун чыгармаларын англис тилинде аткарышты. Ош технологиялык университетинде индустриалдык педагогикалык институту тарабынан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 96 жылдыгына арналган адабий драмалык кече өткөрүлдү. Мында компьютердик лингвистика кафедрасынын студенттери Айтматовдун чыгармаларын жалаң англис тилинде аткарышып, англис тилин үйрөнүүдө теориялык алган билимдерин практикада ишке ашырууда. Бул иш-чараны компьютердик лингвистика кафедрасынын доценти Исаков Сатаралы Исакович уюштурду. Адабий кечени университеттин окуу иштери боюнча проректору Мамытов ачып берди. Индустриалдык педагогикалык институтунун бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата өткөрүлүп жаткан ошол лингвистика кафедрасынын окутуучулары жана студенттери тарабынан өткөрүлүп жаткан Чыңгыз Айтматовдун иш-чарасына баардыгыңыздар куш келипсиздер. Кечеге окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулары жана студенттер катышып, таланттуу студенттер Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны тууралуу баяндама жасап, жазуучунун чыгармаларынан үзүндүлөрдү көрсөтүштү. Иш-чаранын максаты улуу жазуучу жаратып кеткен чыгармалары аркылуу студенттердин чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн, сүйлөө маданиятын өнүктүрүү жана аткаруу чеберчиликтерин өстүрүү болуп эсептелет. There was cities razed by fire and buried by sand. There was centuries when I dreamed of seeing the trace of a human being. Every time the people would begin to war against each other. Белгилей кетсек, Айтматовдун чыгармалары чет тилдеринин арасынан орус тилинен кийин эң көп которулган англис тили болуп эсептелет. Inside, they are developing their knowledge. Of the stage, Chingiz Aytmatov, immortal world writer. You see, a lot of his books were translated from Russian into many foreign languages. Chingiz Tarakulovich and his priceless books acquainted Kyrgyzstan and the citizens of Kyrgyzstan to the planet.